بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Адаттағыдайлы өткөнкү илим бөлігін қайра улантабыз. Біз ең ақырында имам Муслим риwayat кылган хадисти айтканбыз. Ошол хадисти айтып, қайра ошол маселебизди улантсак. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылган хадис пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын айтканын мынтип айтып берип атат. Адам баласы дүйнөдөн өтө турган болсо, амалы токтойт, болгону 3 түрдүү амалы токтобойт. Биринчиси агып туруучу садаканы жасап кеткен болсо, жария деп коет, жүрүп туруучу садака. Мисалы бирөөлөргө жол баштап коет, ушулар азык-түлүккө, тамак ашка иштеп акча тапканга чейин жарай турган абалга биз жетишине бир себепкер бололу деп айталы бир 10 чактуу колунан иш келген адамдар биригип алып, уй алып берип коелу, андан кийин баласын мектебин окутуп көзөмөлдөп коелу деп, атасы да жок, энеси да жок балдар бар. Ошолорду мисалы шартташтырып коелу дегендей, пайгамбарыбыз деле жетим болбоду беле. Жетим менен жардам берген адамдын жакындыгы кыямат күнү биз ушундай жакын болобуз дебеди беле деген сыяктуу. Анан баарын эле окутам деле окумуштуу кыла бербейт экенбиз. Кээ бир жетим балдар бар, эмне болот? Өнөргө таланттуу. Кээ бир балдар бар, устачылыкка таланты бар. Кээ бир балдар бар, илимге таланты бар. Кээ бир балдар бар, уюштургучтукка, кыскасы ар кимиси ар кайсы жагынан. Ошону туура тандап эле, туура багыт берип койсок эле бүттү экен. Ошондой сыяктуу иштерди жасап кеткен болсо эмне болот экен? Артынан агып бара берет экен. Анан же болбосо илмун юнтафау бихи, элге пайдасын тийгизе бере турган илим калтырып кетсе. Берде илмул ислам деп айткан жок. Накара деп коет, белгисиз эле айтып койду. Иши кылып адамдарга пайдасын тийгизе турган билим. Математика илими болобу, химия болобу, физика болобу, албетте биринчи орунда дин илими турат. Дин илимин терең түшүнүш үчүн дүйнөбүй илимдерди жакшы түшүнүш керек. Ошон үчүн Куранда айтып атат да, биринчи ахиреттин бактылуулун сура деген жок. Роббана атина фит дунья хасана. Сен бул дүйнөнүн бактылуулун сура. Ва фил ахирет хасана, андан кийин ахиреттин бактылуулун сура. Ва кина азабаннар, анан тозоготуман сактанууну тилеңгиле деген Кудай Таалам Бакара сүрөсүндө ачык айтты. Биз эмне кылабыз? Бирде көзүл ахиретке койдум. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар. Акмак адам акыретчил деп. Ахиретте болсо болду, биякта болбосо жок. Кереги жок. Бул дүйнөдө ким бактылуу болуптур? Деп эле каяктан токуп чыкканын билбейм ошону. Ошон үчүн ар бир мусулман сабаттуу, ак караны ажырата билген сабаттуу мусулман баласы сөзсүз түрдө бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы эмне болушубуз керек? Бактылуу жашашыбыз керек. Кудай Таалам айтып атат: пендем, бул дүйнөдө дагы, жер бетинде дагы, ахиретте дагы бактылуу өмүр сүргөнгө сенин эмнең бар дейт? Акың бар. Анан ал качан оңолот? Эгерде намазыбызды оңдо окусак, намазга ыхласыбызды төшөсөк. Мисалы, Аллаху акбар. Турду. Валладина хум фи салатихим хашиун. Дотпайбы? Намазында хушу вуду менен окуйт, жалбарып. Ошонун ачыктамасында пайгамбар хадисинде деген хадиси бар. Абдаул баян деген тафсир китеп бар. Бир кишини көрөт, сакалы менен ойноп намаз окуп аткан болот. Намаз окуп атат. Мынтип тырмап коет. Яна мынтип тырмап коет. Мынтип коет, кашыланып коет. Кашыланып деп коет, жок, кашыланып деп малды айтат экен, кечиресиздер. Адамды тырманып деп айтат. Тырманып дейт. Кыргызды караңыз. Ушунчалык ар бир сөзгө маани берет. Кашыланып деп малды айтат. Тырманып деп адамды айтабыз. Жөтөлүп деп адамды айтабыз. Жөткүрүп деп малды айтабыз. Ошон үчүн байка кечиресиздер, сөзгө берилип кеткенде малга колдоно турган терминдер колдонуп кетип атат. Адамга колдоно турган термин мал жакка кетип калып атат.
Эми бул кыргыз каймананы сүйлөгөн жакшы көргөн элбиз. Эч качан түз сүйлөгөн эл эмеспиз. Эмне үчүн уккан адамдагы көңүлү сынып калбасын, өмүр бою душман болуп калбасын деп кыйыртып гана айтып койгон. Керегем сага айтам, келиним сен уга кой, угугум сага айтам, уулум сен уга кой деп акыры мындай эркелетип айтып кое берген бир нерселерге салыштырып. Ошон үчүн сөздүн кыскасы намазда турганда кашыланбашыбыз да керек, тырманбашыбыз да керек. Бир гана котур адамдарга уруксат. Жок, кычыткыларга. Малдыкын котур дейт, адамдыкын кычыткы дейт. Баягы жара бар го мындай кычтыра берген. Ошон үчүн эгерде денебизге кычыткы оорусу чыгып каламызда, чистотка орусчасы. Ошо чистотка Кудай сактасын. Ошоло тырманса болот. Ошого пайгамбарыбыздын ачуусу келип не дейт? Лау хашиа qalbu hada la khashiat jawarihу. Эгерде сакалы менен ойноп аткан моногул намазкөй адамдын жүрөгү Кудайдан корккон болгондо денеси да ошондой болуп турмак дептир да. Былкылдабай. Тәк-бәкті қашыланбайды екенбіз намаз оқып жатқанда. Тіпті зыңқиған байдан. Аллаху акбар. Бітті. Чықиып оқыңыз. Мына ушул хушу вуду. Ат-Тафсир Мунирде де ушинтип келген. Мына биз ошондой мусулмандарданбыз. Мына ушунун да адебин ордуна коюшубуз керек экен. Ошон үчүн илимден мурда не дейт? Адеп дейт. Адептер дайыма сакталыш керек. Дарат алып атканда да балтак шалтак бирөөнүн үйүнө барып алып тур да какырынып түкүрүнүп таптай ошо какырынып албасаң дарат өтпөйт деген жери жок да. Акырын билдирбейт тык алыңыз. Ээн талада болсоңуз, өзүңүздүн үйүңүздө даратканада болсоңуз, мага шотка менен каккылаңыз төрүнөн бери. Боло берет андай. Мына башкача какырса да болот ал жерде. Бирөөлөр үйүнө барганда акырын тык алыңыз, чачыратпай акырын. Пайгамбар да айтып атпайбы, суунун бетинде агып аткан суунун үстүнө даратасаң да эмне? Кылдаттык менен алып атпайбы? Суулардын баарын барак шаракка төккүлөбөйчү. Сонун мусулманчылык ошон үчүн адеп. Мына күйөө баласы Азирет Осмон радиаллаху анху кирип келатканда эмне кылды? Сунуп турган бутун тартып алып атпайбы? Анан Айша энебиз таң калат. Менин атам Абу Бакыр кирип келгенде бутуңду жыйнап алган жоксуң. Кайнатаң Азирет Омар кирип келгенде анда да бутуңду жыйнап алган жоксуң. Эмнеге күйөө балаң кайнатаңдагы эмес, күйөө балаң Азирет Осмон келгенде бутуңду жыйнап алдың десе, Азирети Осмон өтө адептүү, маданияттуу инсан. Ал күйөө балам. Мен бутумду сунуп алганымды көргөндө кирбей кетип калмагал дептир. Ошон үчүн кирбей кетип калбасын деп уялып мен бутумду тартып алдым дептир. Ошон үчүн уяттуу адамдан сырттагылар деле уяла берет экен. Мына эмне уяты жок, мына эмне адеби жок дей беребиз го. Ошол болбойт экен да. Мисалы мен бала бакча ачсам, наркы квартал, тиги кварталдын бала бакчалары мага жамандаш парз эмес да. Шарт дагы эмес. Мен зыңкыйган бала бакча ачышым керек. Адамдар өзү эле тартылып келе бериш керек мен жака. Ошол сыяктуу адептүүлүктү, маданияттуулукту өзүмөн баштасам, жакшы экен. Азыр машинаны айдап кетип отур эле, бөтөлкөлөрдү, желим бөтөлкөлөрдү ыргытып бермей, эмне боло баштады? Жоголо баштады. Жакшы, шүгүр. Жылып атабыз. Ошон үчүн өнүккөн мамлекеттерге тез кирип чыгып турган жакшы экен. Ошондо эмне болот экенбиз? Маданиятыбыз дагы өнүгө берет экенбиз. Бирок сөзсүз түрдө мектептерден жакшы билим, тартыптуу илим билим алмайынча ислам дининдеги чоң баалуулуктардын айтылган баалуу сөздөргө, баалуулуктарга маани бере албайт экенбиз. Эмне үчүн? Бул жагыбыз бош болгондуктан. Ошон үчүн билим шарт. Эгерде бул жакта билим болбосо, көрүнгөн элдин менталитетин, жүрүш турушун кумир кармабашыбыз мүмкүн экен. Мисалы Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Аял заты дан эгин себилип аткан эгин талаасымал деди. Куран буга көңүл бурду атат. Курандагы аят. Пенделерим, аял заты дан эгиле турган эгин талаасымал. Демек, үрөнүңдү байкап сеп деп атат. Каяка сеп атат? Каксоо жерге сеп атасызбы? Кумдак жерге сеп атасызбы? Дың жерге сеп атасызбы үрөнүңүздү? Байкап себиңиз деген сөз. Эртеңки күнү ошондон төрөлгөн балаңыз сизге кызмат кылабы, элге кызмат кылабы, же элди күйгүзүп сизди да өрттөп жок кылабы? Ички жан дүйнөңүздү. Ошонун баардыгын эмне кылыш керек экен? Ата караш керек экен. Карабаса, эртеңки күнү ахиретте да бул дүйнөдө балдарыбыз талак кылган акысы бар экен. Эки сөздүн кошуп сүйлөй албаган,
Экөөбүз жакшы сөз менен бизге тарбия бере албаган, былжыраган бир энени алыпсыз, ошон үчүн биз былжырап төрөлүп калдык. Ата, жакшынакай эне алсаңыз болмок да деген акысы бар экен балдарыбыздын. Жакшы эне тандоо, дайым айтып жүрөбүз. Жакшы ат коюу, аны илим билим кесип ыйманды үйрөтүп коюш керек экен. Бүттү. Ошо менен ата милдетинен кутулат. Мына ушулардын баарына эмне дейт? Кыргыздар сону макал менен айтып атпайбы? Атасы жиндинин бирөөсү жинди, апасы жиндинин баары жинди. Экинчи макал. Атасы жаман, аста-аста оңолот, энеси жаман, эгерим оңолбойт деген. Эне жөнүндө. Бул аятта бар негизи. Бирок ушул макалдарды жакшы жатка билгенибизде, аят айтылар менен шап илип кетет экенбиз. Эгерде бул жерге кыргыз тилинде сүйлөй беребиз. Мисалы да 200-300 макалды жатка билбесеңиз, кантип сиз кыргызча ойлоно аласыз? Мисал. Ойлоно албайт экенбиз. Көрүнгөн чет өлкөнүн окумуштууларын карап, сонун сөз айтыптыр, мындай айтыптыр деп жүрө берет экенбиз. Эмне үчүн? Өзүбүздүн ичибиздеги баалуулук адабият китептерди окумайынча, окубагандыктан кээде ушундай болот экен. Ошон үчүн коомдун маданияты, физика, химия дейт. Булар жаман эмес, жакшы, өзүнүн ордунда орду бар. Бирок коомдун маданияты адабият деп айтылат экен ошон үчүн. Адабият китепти ким жакшы көп окуса, кандай илимге иштебесин, кандай өнөрдү, кесипти аркалабасын, өзүн алып жүрүүнү, мамиле кылууну бүт үйрөнөт экенбиз. Адабият китеби аркылуу өзүбүздүн маданиятыбызды эмне алат экенбиз? Өнүктүрөт экенбиз, алдыга көздөй. Мына ошондуктан эми ал жака терең кирбейин, илимди кайра уланталы. Ау валадун салихун яд'у лаху. Аркасында жарактуу, мыкты бала калтырып кетүү, ошол баласы дуа кылып турса дептир. Салих деген Алланын буйругуна, шариаттын эрежелерине жарамдуу деп которулат. Салих десе мына бүжүрөгөн бир такваны түшүнөт. Ушун таква деп түшүнбөй эле коелучу туугандар. Бүрүшүп, сүрүшүп мына жүргөнчү. Таквалык хада деген, пайгамбар хахуна деген, мына жерде деген. Бул менин оюм эмес. Эшмат Ташматтын сөзү эмес. Баланча сахабанын да сөзү эмес бул. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын өзүнүн сөзү. Не деген? Ат-тақва хахуна деген. Таквалык мына жерде деген. Ида фасада деген. Фасадал жасаду куллуху. Эгер ушул жер бузулса, дененин баары бузулат деген. Ида салуха салуха жасаду ал жасаду куллуху. Эгерде ушул жер оңолгон болсо, денесинин баардыгы оңолот деген. Бул пайгамбардын хадиси. Ошон үчүн дили бузуктун тили бузук деп коет. Дили бузуктун тили бузук. Ошон үчүн дилди таза маалыматтар менен, нукура таза илимдер менен толтуруп алсак, андан кийин эмне болот экен? Келечекке карай сөзүбүз дагы, оюбуз дагы, мүнөзүбүз да оңолот экен. Эртең Куранда аят бар бул боюнча. Артта келаткан муундарга үлгүлүү үй бүлө бол дептир. Үлгүлүү ата бол, үлгүлүү эркек бол дептир. Үлгүлүү эркек бир эле пайгамбар болду. Усватун хасана. Пайгамбар үлгүлүү инсан болду. Пайгамбарыбызды Алла Таала өзү мактап, даңктап коюп койду, бүттү. Эми бизди айтып атат. Силер үлгүлүү үй бүлө болгула деп. Демек биз чыныгы эркек болуш үчүн аялыбыз мыктай болуш керек экен, балдарыбыз да таква, динге берилген болуш керек экен, элдин кызматына кирип кете берген, универсал. Мындайча айтканда, универсал балдарыбызды таптап чыгарышыбыз керек экен. Баласын ордуна койгон, үй бүлөсүн ордуна койгон, элдин кызматына жадырап жайнап жүргөн, бирөөгө зыянын тийгизбеген. Пайда келтире албасак да, зыяныбызды тийгизбесек, мына даана мусулман ушул экен. Даана мусулман ушул экен. Мунун баардыгын качан ажыратабыз? Алла Таала даратал, намаз окуу, мунул адал, мунул арам дегенге чейин эле икра окугун, о саватсыз пендем деген аятка терең маани бере турган болсок, бүттү экен. Демек, ак каранын баарын ажырата баштайт экенбиз. Көрсө ак караны, пайда, зыянды, жаман, жакшыны бир гана саваттуулар гана ажырата алат экен. Саваттуу инсандар гана. Саваттуу десе эле баары тилдин баарын жеп ичип койгон эмес. Адам күнүмдүк жашоосунда эмне менен айлектенет? Ошол нерсени билсе, илимин. Мисалы, сиз үйлөнгөн атасыз, атанын илимин, милдетин билишиңиз керек. Кызыңыз күйөөгө тийген атабы? Эне кандай болуш керек? Эненин милдеттерин ошону билиш керек, ошол. Ажылык сизге илим парз эмес. Качан ажылыкка бара турган байлыгыңыз табылып калды да, акчаңыз бар. Ошол акча колуңузга тиери менен автоматтык түрдө сизге ажылык илими эмне болот? Парз болот. Зекет бергенге илими сизге парз эмес. Качан парз болот? Зекет бергенге байлыгыңыз жетип калса,
Муну эмне кылыш керек? Ошол замат үйрөнүш сизге шарт болот. Эми ал оңой эле. Кандай кылат, эмне кылат? Мисалы 40 койго 1 кой, 30 уйга 1 торпок бересиз, кунам бука бересиз. 2 жаштан толуп 3кө караган. Мына ушинтип жеңил 5төгө 1 кой берип коесуз. Ушинтип эмне болот? Секин алдыга жыла берет экенбиз. А 5 мал намаз кете берет өзүнүн ордунда. Негизги бир чакан китептер бар. Кайсы парздарын, важиптерин жакшы жаттап алсак эле, анан кайсы жерде бузулат, бузулбайт. Фарздар аткарылбай калса эле намаз бузулат. Важиптер аткарылбай калса, жаңылуу сеждесин кылып коесуз, бүттү. Ушул эле. Анан нары көзү алдыга жыла беришибиз керек. Ошон үчүн мен сиздерден сурамат элем. Балдарыңыздарды үйлөрдөн мурда үй бүлө жөнүндө жок дегенде кыргызча 1-2 ките окутуп коюңуздарчы. Ошондо башыңыз оорубайт. Бирөөнүн кызында кор кылбайт, же болбосо өзү кор болбойт. Жашынакай балдар кээде кор болуп калат го, кээ бир тарбиясы тайкы келин кыздардын ордунда колуна түшүп калып. Кээде жашынакай кыздар жаман баланын колуна түшүп калып ал кор болуп калат, ушундай. Ошон үчүн Нурмолла атабыз эмне деп айткан? Тарбияң тайкы болсо тартканың кайгы болот деген. Өмүр бою азабын тартып өтөсүз деген. Элге кызмат кылмак турсун, өзүңүз менен өзүңүз убар болуп жүрө берет экенсиз. Ошон үчүн бир аялын ордуна кое тарбия бере албаган 5-6 баласын нугуна 40 кулактап деп коет го кыргыздар. Суу сугаргандар, айылда чоңойгондор билебиз. Суу сугарганда эмне деп коет? 40 кулактап. Ошентип 40 кулактап балдарын нугун бириси бизнеске жөндөмсүн, бизнеске, илимге жөндөмсүн, илимине, врач дарыгерликке жөндөмсүн, дарыгерликке, устачылыкка жөндөмсүн, устачылыкка. Ошондо ар ким өзүнүн нугуна бөлүп кое албаган ата элге жерге кызмат кылып отурган мен баланы күтүп атам дегендин кереги деле жок экен. Өзүбүздө бирдеме болуш керек экен мына жакта. Ошон үчүн укканды эле сүйлөй берген заман бүттү. Буга чейин сүйлөп бүт деген болду. Мындан кийин кереги жок. Анткени пайгамбар эмне деген? Укканы менен сүйлөй берген адамдарга калпычы деген статусту берип койсоңор боло берет деген. Калпычы наам. Ошон үчүн бүт нерсени. Буга эмне деген? Имам Бухари айткан. Ал-илму qabla al-qawl wal-amali. Бир нерсени сүйлөөдөн мурда, бир нерсени жасоодон мурда, ошол нерсенин сөздүн жана иштин илимин билип алуу керек деген. Муну ким айттыр? Имам Бухари. Хадис илиминин башкы устаты. Өзбекстандагы Бухарадан чыккан Талибжан дамылалар айтып жүрөт, эми кыпчак кыргыз болгон деп. Ошол аалым айткан. Демек, сиз салих деген эмне деген экен? Жарамдуу. Подходящий, бүт нерсеге жарамдуу. Ошондой жарамдуу бала калтыра алдыңызбы, калтыра алган жоксузбу? Ошондой бала калтырышыбыз керек экен. Ошол балаңыз бизге дуа кылыш керек экен, балдарыбыз. Жарамдуу. Мисалы, кайнатаңыз келип калса, балаңыз чуркап чыгабыш керек экен. Тайта келиңиз деп. Атаңыз келип калса, сиз жок болсоңуз дагы. Чоң ата келиңиз деп туруп, шат тозуп алып, баягы телеп, кандай ата, үйдөлөр кандай? Чоң апамдар жакшы жатабы, тайнемдер жакшы жатабы деп лыпылдап турса, сиздин ким экениңиз ошо бала чакаңыз аркылуу билинет экен, жүзүңүз. Мына ошондой тарбияны калтырсак, зыңкыйган балдарды. Ошолор бизди эмне кылат экен? Эки дүйнөдөн жүзүбүздү жарык кылат экен. Да хадисти жыйынтыктап айтып коелук айрабасынан. Агып туручу 3 сооп, садакатын жари, агып туручу садака, экинчиси пайдалуу илим, үчүнчүсү мыкты жарамдуу бала, ошол бала сизге дуа кылып турса, ошол дайыма аркаңыздан үзүлбөй барып турат деген. Имам Муслим риваят кылган. Эми аяттарды айттык, хадистерди айтканбыз. Аяттарды айтканбыз, хадистерден бир-экөөнү айттык. Эми сахабалардын сөзүнө киребиз эми. Сахабалардан Али радhiyallahu anhu мындай дейт. Ал-илму хайрун минал-мали. Илим байлыкка караганда жакшыраак деп туруп. Байлык жаман деген жок. Байлыкка караганда жакшыраак. Анткени кээ бир адамдарга байлыкты берген Кудайым, ошол байлыкты да байлыктай пайдалана албайт. Кедейдей болуп жүрө берет. Болбойт экен ошол дагы. Анткени пайгамбар хадиси бар. Кудай Таалам пендесине берген байлыкты, ниъмат, жакшылыкты кайра пендесинин жашоосунан көргүсү келет дейт. Сиз байсызбы? Байдай жашаңыз. Орточосузбу? Орточо жашаңыз. Эчтекеңиз жокпу? Демек жоктой эле жүрө бериңиз. Эмне кыласыз арданып? Тескеринче Кудай Таалам эмне деген? Эчтекеси жок, өзүн байларды көрсөткүсү келген пендени аябай жаман көрөт деген. Хадистер бар. Ошон үчүн байлык берген болсо, кокуу болбойт да. Пайгамбар чөптү көп жейт экен, мен жалаң эле эшек минем деген жок да. Төөгө мал келген малда төөсүн минди. Эшек мине турган малда эшек минди, жылкы баласын мине турган малда жылкы баласын минди. Аяттар бар билесиздер, жылкы баласы боюнча. Канзытта кайыкта келет? Эл душмандарына, мамлекет душмандарына жылкы баласын мингизбегиле деген керек болсо. Канзда неге?
Жылқы баласына мингенден адам күч алат екен, энергия алат. Ал жылқыдан. Дағы қайраттуулық пайда болады екен дағы, алдыға көзде ұмтылғанға дем жана шық берет екен. Мотивация деп коет го, шық. Ошону Канзут Дакаев деген китепте келген. Муну ата-бабалар билген, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бизде улакты кат ойнотускан, этияттык менен эми албетте. Кээ бирөө оозун тартып алат экен, кайра бияна чап кыла берет экен бул. Акылы айнып калганмы дейсиңерчи, 99 101 ошолчу. Оозун тартып алат бияктан. Кайра бияктан камчы менен чабат. Ана бечара чыдабай ананы мөңкүйт анан, бияна. Өзүң бар тартсаң ошо жерден баштан. Уят алда жануар да жооп беребиз ага да кыяматта. Ошон үчүн атты аттай миниш керек. Адамга адамда кайсы жануарды кыйнаса ошого жооп беребиз кыямат күнү. Ошон үчүн жылкы жануарда береке, жакшылыкта жазылган. Бир этиятташ керек, өтө жылкы деген ушундай адамды тартып алат. Анын тезеги дагы адамды кыйнабайт. Бат эле бир жака сепсе тез эле жок болуп кетет. Этин жесеңиз 3-4 саат ичинде аш болуп кетет. Ушундай экен да бул адамга кубатын берип. Тез аш болгон тамактар пайдалуу турбайбы өзү? Мына ушундай экен. Илим далилдеп атат. Уй эти 18 саат деп жүрүп, мына дарыгерлердин чыгарган тажрыйбасы боюнча. Кой 48 саат жүрө берет экен, нормально экен. Бул жанагы эң тоолуу, муздуу жерлерде жашагандарга кой эти гана туруштук берет экен. Бөлөк жылкы уй эти өтпөйт экен ал жака. Койдун эти турат экен, аягына чейин. Жакшы экен. Эми Али Рону айтып атат. Демек, байлыкты жаман деп айтылган жок, байлыкты пайдаланыш керек. Кээ бир арам болот анан, байлык мындай болот дейт. Арам дегендерге айтыңыз, жол койсо эмнеге чыдап кой, мен алып алайын деңиз. Алыңыз да бечараларга берип коюңуз. Өзү дүйнөдө жашап жүрөт да, дүйнөнүн кереги жок. Бая балыкка окшош да. Балык суунун ичинде жашап жүрөт, бага суунун кереги жок дегендей болот. Кантип суунун кереги жок? Суунун ичинде жашап атат өзү. Ана суу кереги жок дейт. Биз пенде келиңиз ага. Дайыма муктажбыз. Муктаж эмес хуалла. Алла Таала өзү эле. Бүттү. Калганыбыз Алла Тааланын сыпатын талашпайлы. Биз байкушпуз. Ооруп калсак бүжүрөп калабыз. Дөөлөт келсе дардайып кетебиз, тезекке турган корозой болуп. Монтип колду митип учурашып калат. Бүттүбөйбүз, митип калабыз. Байкайсыздар кээ бир. Учурашпай митип учурашып калат. Өмүр бою өлбөчү да өмүр бою ошол байлыкта, мансапта жүрчүдөй болот. Чыныгы ошон үчүн айтат да, бир аалым айткан экен. Чыныгы Кудайдан корккон пенде дейт. Кандай гана жооптуу кызматка ишке келсе, коркуп келген адам болсо, кетеринде барк таап кетет, же болбосо сүйүнүп күлүп кетет деген экен. Бир кызматка бирөө келе турган болсо, ал жан талашып келе турган болсо дейт. Жан талашып, жулунуп, акча берип болсо дагы, иши кылып мене болсо ошо болсун, эптеп бир кызматка келейин деген адам болсо дептир. Кетеринде өлүп кетет же инвалид болуп кетет деп. Анткени кызматтан бошодуң деген сөз эмнеге угула турган болсо, өлдү ал, инфаркт болот, жүрөгү кармайт анын. Жаман экен ал. Ошон үчүн келсе кызмат кылам, кетти кете берсин. Зато каллам аман деп эмне керек? Башым аман деп ишин улантып бериш керек да нары көрсөй. Бул качан? Эгерде жүрөгүңүзгө иман толук отурса. Бул биринчи салыштыруусу. Илим байлыктан жакшыраак. Экинчиси, ал-илму яхрусука ва анта тахрусул ал-мала. Илим сизди сактайт, адашуудан, туура эмес жолдон. Ал эми байлыкты сиз сактайсыз деп. Кокуй бирөө урдап кетпесин, башка болбосун, туурабы? Сакин этияттап турасыз. Намаз окуп атып да атаң көрө оюң кетип калат го. Эмне болду, тиги тыш турду экен, эмне болду экен? Жолдо келаткан товарларым аман эсен келатат бекен деп. Кыжалат болосуң да, жүрөктөр. Бирок ошончо да шариятыбыз жеңилдик бериптир. Ниет кылганда ниетиңиз таза болсун. Аллаху акбар деп. Андан ой кете берет, тиякта. О, кайра ниетиңиз менен алып келип ала бериңиз. Кайра болбой кетип калат. Сиз кайра алып келип ала бериңиз, бери көздөй. Ушундай. Ага сана тартпай эле коюңуз. Пайгамбар сахабаларын ушинткен. Жеңил. Ал-илму хакимун. Илим өкүм чыгаруучу. Вал малу махкумун алейхи. Ал байлык болсо, ал байлыкка өкүм чыгарылат негизи. Байлык сиз эмне кыласыз? Ал сиз аркылуу башкага эмес, байлыкка өкүм берилет. Бул деген мааниси кыяматта да жооп бересиз. Ал эсеп кысап кылына турган нерсе деген сөз. Ал эми вал малу танқусуху ан-нафакату, тунқисуху. Ал эми байлык болсо, аны жумшаган сайын байлык азая берет. Вал илму язку бил инфак. Илимди берген сайын тунарат жана чыңала берет дептир. Илимди берген сайын ошондой го. Өзүнөн өзү эмне болот? Табына келе берет. Вал алиму афдалу мин ас-сайимил қайимил мужахиди. Кудай жолунда жихад кылып жүргөн
өмір бойы күні түні ораза қармаған адамдан дағы алым өйде тұрады дептір, сауатты адам. Анткени пенделердің арасынан Құдай Тағаламдан чындап қорққан кісілер дини сауатты адамдар ғана деген. Алла Тағала өзі айтып отыр. Менден дини сауатты адамдар ғана қорқады деген. Ошон үчүн тәлим деген фасадун алимин кабирун мутахаттикун. Фасық алым, бузуку алым, бузуку. Ва акбару минху жахил мутамассикун. Андан дағы бузуку супер тақуа дептір. Саватсыз тақуа. Илими жоқ, бірақ тақуа көрсетеді өзінше. Шынча. Ал илимине амал қылбаған алымдан дағы бузуку. Хума фитнатун фил аламина. Ала көтең бузуку, кимде ким бузук алымды ертсе дағы, саватсыз көр тақуаны ертсе дағы деген. Анткени пайғамбардың башка хадиси бар. Алла Таала динди силерде митип чапчып албайт деген. Араңардағы билимдүүлөрдү алып салат деген. Илимдүүлөрдү алып салат, өмүрү кыска болот, ар кандай себеп менен алып таштайт. Анан билимсиздерди эмне кыласыңар? Жол башчы кылып кармайсыңар. Ал жок деп айткандан уялып, фатваны берет деген. Өзү да адашат, ва адалла башкаларды дагы эмне кылат деген? Адаштырат деген. Ошондон Кудайым өзү сактаган болсун. Дагы сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Ва иза матал алиму салама фил ислами салматан. Эгерде алым дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, исламдын коргонуна жарака пайда болот дептир. Ислам королонгон болсо, айталым, королонгон да мына. Ислам дини королонгон да алымдар аркылуу. Эгерде алымдар дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, бүттү, ошол королорго эмне болуптур? Жаракалар пайда болот дептир. Ошол жараканы эч ким бүтөй албайт, анын ордуна бир алым кайра баштан төрөлүп чоңоймоюнча дептир. Ошон үчүн илимин амал кылган сауаттуу аалымдарыбыз көп болсун. Алла Таала анан Кудай бизге кийинки темада дагы улантабыз. Эки дүнөтөн жүзүбүздү жарык кылган болсун. Кандай эле Куран деген сөздүн мааниси окуу, Карим деген ыйык окууну окуп, чын эле сауаттуу инсандарга айланып, дүйнө жүзүн илимдин чар тарабы менен өнөрүбүздү, талантыбызды көрсөтүп, динди даңазалоону жеткирүүнү Кудай Таалам биздин элибизге мүмкүнчүлүк берсин. Кандай эле Ханафи мазхабында эң акыркы китеп Мабсут китеби, өзгөндөн чыккан аалым ошонун автору. Ошондой аалымдарыбыз аккан артынан суу агат дегенде дагы аккан болсун. Сиражидин Алоши акыйда, Кудайга ишеним китеби боюнча аябай атактуу китептери бар. Бадул Амал сыяктуу. Мына ошондой аалымдарыбыз дагы чыккан болсун. Анткени Кудай Таалам биздин абабыз таза, жерибиз таза, шалбырап монтип отургандай андай мүмкүнчүлүк жок. Амин. Алла Таала биздин ар бирибиздин сөзүбүздү, амалыбызды Кудай Таалам кабыл этип, ар бир баскан кадамыбызга пайда менен, ар бир сүйлөп аткан ишибизди Алла Тааланын ыраазылыгы менен сүйлөй турган абалдарга келүүгө насип кылган болсун. Бузукулук иштерди жасоого, бузукулук иштерди ойлонууга бир дагы убактыбызды калтырбасын, акылыбызды билим менен, колубузду кайрымдуулук менен алектендирген болсун. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматка. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.